Быйылкы кургакчылыкка карабастан чүй жергесинде мейли түшүм болсун, жашылча жемиш болсун, абдан өсүмү жакшы. Азыр биз Ысык Ата районунун дыйкандарынын жерлеринде жүрөбүз. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, жүгөрүнүн өскөнүн, пахтанын өскөнүн, картошканын өскөнүн ар бири жөнүндө биз азыр сиздерге кененирээк айтып бермекчибиз. Учурда чүйлүк дыйкандар жаз жай айларында кылган мээнеттерин акыбетін көрүп жаткан учур. Картошка, помидор, бадыраң баштаган жашылча жемиштерин сатып, талааларында жайкалып өсүп жаткан жүгөрү, кызылча, пияздан жогорку түшүм алуу аракетинде. Дыйкандар айрыкча быйыл тамчылатып сугаруу өз натыйжасын берди деп айтышат. Уже, считай, урожай уже скоро. Быйыл 30 гектар жерге пияз эгип, тамчылатып сугарууну колго алганбыз. Жыйынтыгын көрүп атасыздар. Түшүм ойдогудай болду буюрса. Ушунча жерди суарыктар менен сугарсак 15 күн жөн эле кетмек. Тамчылатып сугаруу аркылуу 1,5 суткада баарын сугарып, андан кийин ар кандай зыянкечтердин арылтуу иштерин жүргүзүп алдык. Мен дыйкандарга ар дайым бул ыкманы колдонуу зарылдыгын айтып келем. Жергиликтүү бийлик ээлери дыйкан фермерлер менен биримдикте иштеп, алардын көйгөйлүү маселелерин чечүүгө дайым даяр экендиктерин айтышат. Bir neçe mingdegen 2612 gektar сугат жерлерибиз бар. Анын ичинде мамлекеттик жер 462 гектар мамлекеттин жери бар, фонддун жери бар. Мына ошол жерде биздин ушу кең булуң айыл аймагындагы дыйкандарыбыз абдан мындай ийгиликтүү эмгек өтүп атат десем жаңылышпайм. Быйыл аба ырайынын ысыктыгына карабай, суунун татыштыгына карабай, дыйкандарыбыз абдан жакшы эмгек өтөдү десем мен жаңылышпайм. Кең Сары өзөнүндө учурда айыл чарба жумуштары кызып турган учур. Быйылкы жыл кургакчылык болуп, тамчылатып сугаруунун бир кыйла артыкчылыктары бар экенин дагы билет, айгинеледи. Чүй жергесинде акыркы жылдары бул ишти колго алган дыйкан фермерлер анын үзүрүн көрүп, жогорку түшүм алууда мындай ыкма менен иш жүргүзүүнүн көрүнүктүү жыйынтыктарын айтышат. Сталбек Абдыраев, Улук Абдиев, ЛТР каналы, Чүй облусу.